Андан кийинки 5-чи жакшылыкка татыктуу болгон адам бир адам бар дейт, ошону дейт мансаптуу, анан сулуу аял жаман ишке чакырган болсо, ошол аялга жооп катары мен Алла Тааладан корком деп баш тарткан адам дейт да. Элестетип көрүңүздөр. Мына адатта эркектер аялды издеп, жакшылык жолун үйлөнөм десе деле эркектер аялды кишинин колун сурап, ал үйлөнөт. Жана ошондой эле көпчүлүк учурда Алла Таала сактасын, бир жаман ишке барам деген болсо, зынага барам деген болсо да эркектер издейт да аял кишини. Көбүнчө ушундай. Анткени аял кишини Аллах субхана таала назик кылып, сулуу кылып жаратып койгон, эркектин баягы табиятын тартып турат. Анан ошондой бир адамга элестетип көрүңүз, аял киши өзү келип атат. Ал жөнөкөй аял эмес, сулуу аял, кадыр барктуу, тектүү аял да. Көрүңүздөрбү? Бул да оңой менен келе турган нерсе эмес да. Ошого карабастан ошол аял кишиге мен Алла Тааладан корком деп жооп берген адам да. Ошондон баш тартып атат да. Колдона калып жаман ишти кылбастан Аллах субхана тааладан корком деп жооп берип, өзүн да сактап атат, аны дагы дүйнө иштен сактап, жана Аллах субхана тааладан коркууну эскертип айтып атат да. Мен Алла Тааладан корком дегени, сен да корк деген сөз да.